Бул Кемин районундагы клинкер чыгарган завод. Ишкана Кыргызстандагы эң чоң ата мекендик өндүрүштөрдүн бири болот. Учурда заводдо курулуш иштери дээрлик 85%га аяктап калды. Июль айынын башы менен салынып бүтүп, жабдуулар орнотулса, август айын утурлай расмий түрдө ишке кирет. Саламатсызбы? Учурда курулуш иштери кайсы этапта? Бүгүнкү күнү кандай жумуштар жасалууда? Азыр учурда биз буюрса 86%га жетип калдык. Азыр жабдуулар коюлуп баштады. Бүгүнкү күнгө чейин 24 миңден ашык бетон кетти. 3300 темир кетти. Ошондон тышкары дагы өзүнүн дагы кете турган майда чүйдө оборудованиялар келип орнотулуп башталды. Ишкана өзү канча аянтты ээлейт? Ишкана өзү жалпы бул аянт өзү 60 гектарды ээлейт да. Заводдун өндүрүш кубаттуулугу күнүнө 3800, жылына 1 миллион тоннадан ашык клинкер чыгарууга ылайыкталган. Бул көлөмдөгү клинкерди өндүрүү үчүн күнүнө болжолдуу 5000 тоннадан ашык акиташ ташы кайра иштетилет. Чийки зат ушул эле аймактан Карагайлуу булак жеринен алып келинет. Тагыраагы сырьё толугу менен жергиликтүү генден камсыздалат. С 98% болуп калат экен, өзүбүздүн Кыргызстандын ичинде чыгарылып турган. Ошол 98%-ын ичинде да көмүр кени бар. Мурда биз Казакстандын алалы деген пландарыбыз бар эле. Бирок көп изилдөөлөр жүргүзгөндөн кийин биз ошол Жумгала районунда Миңкыш айылында чыгып аткан көмүрдүн анализдерин жүргүзүп, бизге ылайыктуу экенин белгилеп таптык. Анан жана айтып кеткен 2% болсо бул темир кени концентраты, бул Казакстандын алыбызга muhtaçbız. Себеби биздин Кыргызстанда темир кен иштетип, кандай бир продукция чыгара турган ишканабыз жок бүгүнкү күндө. Эми клинкер деген эмне экендигине келсек, көпчүлүгүбүз дароо таманташ, кыш же дубалдарды кооздоодо колдонулган керамика тактасын түшүнүшүбүз мүмкүн. Бирок бул эле эмес. Клинкер цемент алуу үчүн пайдаланылган негизги зат. Башкача айтканда, жарым-жартылай даяр продукт. Ал 80% акиташ ташы, мындан сырткары топурак, темир жана гипс аралашмасын жогорку температурада күйгүзүп, андан кийин майдалоодон алынат. Бул жумуштар мындай мештерде жасалат. Мында курулуш иштери өткөн жылы башталган. Бүгүнкү күнү жумуш кайнап турган кези 300 жумушчу өз мөөнөтүндө бүткөрүү үчүн күчөтүлгөн негизде иштеп жатышат. Баса белгилей кетүүчү жагдай, завод экологиялык талаптарга толугу менен жооп берип, жогорку технологияда иштейт. Буга шайкеш келтирүү үчүн өндүрүш 2 заводко бөлүнгөн. Бири мына биз турган клинкер чыгарган ишкана болсо, экинчиси Сыгата районунун Новопокровка айылында салынып жаткан цемент майдалоочу завод. Кыргызстанда учурда иштеп жаткан цемент заводдордо клинкер даяр түрдө чет өлкөлөрдөн алып келинет. Андыктан цемент чыгарууда 98% өлкө ичинен алынган чийки затты иштетүү менен өндүрүш циклин толук камтуунун мааниси чоң. Эми өлкө керектөөсүн ата мекендик өнүм менен камсыздоого толук мүмкүндүк болот. Теректаш цемент заводу ишке кирсе, 700гө жакын жумуш орду түзүлөт. Нурайым Бейшеналиева, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй.